жакшы кайнененин эч качан жаман келини болбойт. Көп учурда кайненеден таасир этет. Мисалы, кайнене урушса, келин капа болуп калат. Бирок ошо кайнене кызын урушса, кызы капа болбойт. Неге? Апам деп билет да. Качан кыздар, ошо келиндер апа кайненесин апа деп билсе, апалар чындап келин эмес, кызым деп билсе, ортодо эч кандай зучу болбойт. Ошондуктан мен суранарым, ар бир кыз, ар бир эне өзүнүн ордун билсин. Билсин дегенде кандай? Сыйырмат ортодо болсун. Кээде кайнене кызыга айтпаган иштерди келинине айтып коет. Келиндер кээде чек арадан чыгып кетет. Саяк жүргөн таяк жейт. Ар бир адамдын сөз эсин табат дегендей, ар бир адам өзүгө тиешелүүсүн алат дүйнөдө. Жемейдин кусмайы бар. Бул армиядагы маселеге окшош да. Мурдагы армияларда, азыр армияда дедовщина деген нерсе жок. Мурда дедовщина барлык учурунда жаңы эски солдаттар, дембилдер жаңы келген составды кыйнайт эле, урат эле. Бул үч нерсеге окшош да. Мени кайненем убагында кыйнаган, мен да келинди кыйнашым керек деген нерсеңиз кантип мен ушул нерсеге түшүнөм. Кантип өзүңүзгө көргөн кыйынчылыктарды башка бирөөгө мындайча айтканда ыра көрөсүз, урматтуу эже карындашым. Кенен ойлонгон адам үчүн бул жакшы нерсе эмес. Бул ошо армиядагы окшогон нерсе да. Кайненелер мындай нерсе кылбаш керек, зулумдук кылбаш керек. Эч качан, эч бир учурда. Ар күнү жакшылык кылыш керек, жамандык эмес. Эртең бирөөнүн башыга тырс десең, өзүңдүн башыңа доңк дегенди жейсиң. Бул сөз түрдө боло турган нерсе.